5 жаракка кеткенде. Мен айтпайм, никачественный болгондон кийин жарылат да. Кичи футбол аянтчасына каражат бөлүнгөн, бирок дале бүтө элек. Мындай нааразычылык менен Кара Суу районунун Сабай айылынын тургундары чыгышты. 50дөн ашуун жаран каражаты бөлүнгөн долбоорду бүтүрүп берүү талабын коюуда. 5 жылдан бери жатат, ана заң башчы чийип атат. Көрүп атасың. Жашоочулардын айтымында 2022 жылы жайында футбол аянтчаны курууга тендер жарыяланып, жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 392 миң сом бөлүнгөн. Жеңип чыккан Тынччыл компаниясы жыл соңуна чейин бүтүрүп бермек болгон. Каражат толук которулуп берилгени менен оюн талаасы ушул күнгө чейин даяр эмес. Курулуш иштери аягына чыкпай эле бетондору жарыла баштаган. Аладарыбыздай кылып кичине жерин шыбап коюп кетип калыптыр керескени. Бул бүтпөдү. Эми мына сеткасына келсек, бул сеткасы билбейм бул. Тоок камай турган эле сетканы алып келип койгон да, буга катуураак удар менен топ тепсе, айса айтпесе бул жарып чыгып кетет. Анан мунун төрт жакка кетип калышы анык көрүнүп турат. Бул бизге жооп бербейт экен. Айылда кичи футбол аянтчасы жоктугунан улам. Айыл жаштары бир канча чакырым жол жүрүп футбол ойноп келишет. Аралыгы узак болгондуктан жаш балдарга кыйынчылык жаралып жатыптыр. Кечке маал түндөсү саат 1-2лерде шаар жакка чыгып, пойлаларда футбол ойноп келишет. Биздин өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн айылда поля жок болгон үчүнчү, ошого биз сиздерден суранат элек, бизге ушундай спорт комплекс куруп беришиңизди суранат элек. 3-4 жылдан бери бүтпөй аткан ушул биздин стадионубузду бүтүрүп берип койсоңуздар, быйылдан калбай өтө сүйнөт элек, жаштарга бир өтө сонун мүмкүнчүлүк, анан бир кубаныч болмок. Башка жактарга барып ойнобостон өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде ойносок жакшы болмок. Биз жалпы ушул Сабай эли, жаштары, чоңдору сиздерден суранып кетебиз. Аянтчаны куруп жаткан Тынччыл ЖЧКсы Тынчтыкбек Жунусовго таандык. Компания 2015 жылы катталып, турак жана турак эмес имараттарды куруу кызматын көрсөтөт. Жунусов курулуштун кечеңдеп жатышын, футбол аянтчага бөлүнгөн каражат жетпей калганы менен түшүндүрүп жатат. Ал эми жаракка кеткен жерлер кайрадан оңдолуп, тирөөч куюлушу мүмкүн дейт. Акча болуп атат, менин акчага жеткен жок. Мен мисалы акчаны алып кетип калган жерим жок. Мен жарымын азыр 400-500 миңдей, жарым миллион акча кетип атат да азырчы. Ал бирдемге десең эле эл түшүнбөйт экен, анан эмне катышасың деп. Мен катышканда мисалы сыпкасы жок болгондо жердечи. Мисалы чөбү жок эле болуп, же бетон куюлган бойдон анан акчаны которуп коюп жок десе, бул проблема нерсе да, туурабы? Сабай айыл өкмөтү курулушту кабыл ала элек, бирок бүгүнкү күнгө чейинки аткарылган жумуштар негиздүү деп техникалык көзөмөлдөөчү кол коюп берген. Аталган окуя боюнча Кара Суу райондук милициясы тергөө жүргүзгөн. Бирок Ош облустук ички иштер башкармалыгы териштирүүдөн кийин кылмыштын курамы жок деген негиз менен иш козгоодон баш тарткан. Бизде да алтынч ошол немеге 22-жылдан 70 миң сомдаган биздин акчасы бар. Биз просто баягы акт выполнение болгондон кийин аны которобуз деп турабыз. Маселе неме, мындай айтканда, актуальный бул маселечи. Анан өзүнүн логический конечный чыгыш үчүн биз акт приемкалар болгондон кийин кеңеш бизге дагы акча караса, аны биз аткарууга жатат да. Мурат Кыргызбаев курулуштун аткарылган ишин кабыл алмайынча жергиликтүү бюджеттен каражат бөлө албашын кошумчалайт. Негизинен бунун акча которуу жагында биринчи жумуш аткарылгандан кийин анан акча которулуш керек. Бул жерде ошо процесс сакталган эмес да. Белгилүү себептер мененчи. Ошо. Өзүңүз билсеңиз керек, эми айыл өкмөттүн каражатыны айылдык кеңеш карайт. Айылдык кеңеш ушул спорт, мисалы үчүн футбол аянтчасына ушунча миллиондаган акча дополнительно карайбыз же какой-то бир сумманы карайбыз десе, алар колдоо тапса, биз анан даже сметасын түзүп жумуш алып бара беребиз. Айыл тургундары футбол аянтчанын курулушу жаракка кеткен абалда пайдаланууга берилишине каршы. Алар бийлик өкүлдөрүнөн маселени чечип берүүнү өтүнүп жатышат. Жакшы бир спорт комплекс кылып бүтүрүп беришиңизди талап кылабыз. Сабай айыл өкмөтүнүн 29 миңден ашуун калкы бар. Бир жылдык казынасы 41 миллион сом. Айыл өкмөт Ош облусунун Кара Суу районуна карайт.